Бул жигит туура айтат, бул Эртай мырза туура айтты да. Ошо домкомдордо дагы көп нерсе чечилип калат да. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр мырза, урматтуу Центризбирком жана аткаруу бийлиги, жана бардык кандидаттар. Садыр мырза, сизге 3 сурообуз бар, биздин 3 сунушубуз бар. Биз 3 жылдан бери ушул сизге айталы деп жүргөн нерсебизди да азыр айтып алсак уруксат этиңиздер. Биринчиси бул шайлоо боюнча болуп аткан биринчи сурообуз, биринчи мына жакшы шайлоону таза өткөзгөнгө шарт түзүп бердиңиз. Бардыгын мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер эч ким катышпасын деп. Бирок ушул нерсеге дагы кыстырма кылып эки категория адамдарды киргизип койсоңуздар, мындан ары таптаза болот. Бул домком жана квартальный. Азыркы учурда мага маалымат келип атат, ошолордун колдорунда бардык спискасы бар экен. Ошо адамдар менен кээ бир кандидаттар барып, соодалашып акчасын берип, ошолорду аралаштырбай койсоңуздар болду. Токтойт бул нерсе. Болду, түшүнүктүү. Мэр город Эмилбек мырза, срочном порядке ушул азыр ушул Ленинский район боюнча жок кылгыла. Домком менен квартальныйларды да ооз-эки тапшырма бериңиз, вообще аралашпасын. Бул жигит туура айтат, бул Эртай мырза туура айтты да. Ошо домкомдордо дагы көп нерсе чечилип калат да. Аларда списоги бар, анан мунун буган баралы, тиге баралы деп жетелеп алып кандидаттарды ошентип жүргөндөр да бар. Аралаштырбагыла аларды дагы.